Салам достор. Бүгүнкү үйрөнө турган грамматика нео. Бул грамматика бир нерсеге таң калган учурда колдонулат. Этишке жана сынатуучуга уланат. Мисалы, биринчиси чыгым чуойо. Азыр суук болуп жатабы? Не чом чумнео. Ооба бир аз суукко деп таң калып атат. Эми экинчисине карайбыз. Польсо йорумнео. Уже чай келген го. Крокео. Чыгым паке. 날씨가 정말 덥네요. Азыр сыртта аба ырайы аябай ысык болуп жатат го дейт. Эми үчүнчүсүнө карайбыз. Моникашынын 한국 음식을 참 잘 만드네요. Моникайым, Корей 음식 тамагын чын эле жакшы жасап калгансыз го дейт. Крео, 감사합니다. Чындаппы? Рахмат дейт. Грамматика түшүнүктүү болду. Бул грамматика өткөн чакта да колдонулат. Эгерде этиш сөздүн арасында а же жаткан о болсо, аннео. Эгерде а жана жаткан о жок болсо, оннео. Эгерде этиш сөздүн аягы хада менен аякталса, хеннео болот. Бул жерде биринчиси туанчынын 정말 많이 먹네요. Туан мырза, аябай көп жеп жатасыз го дейт. Бул учурчакта болду. Эми кийинкисине карайбыз. Туанчынын 정말 많이 먹었네요. Туан мырза, аябай көп жеп салдыңыз го деп өткөн чакта айтып жатат. Өткөн чак түшүнүктүү болду, Эми диалогту карайбыз. Бул жерде туан менен лян биринчи угабыз. 비가 계속 오네요. 네, 안 그치네요. 투원 씨, 우산 있어요? 아니요, 없어요. 리안 씨는요? 저는 있어요. 이따가 저하고 같이 집에 가요. бул жерде туан 비가 계속 오네요. жамгыр тынбай жаап жатат го. Не, 안 그치네요. ооба токтойн дебейт го. Туан 씨 우산 있어요? туан мырза, 우산, зонтик барбы? 아니요, 없어요. Лян 씨는요? жок эле дейт. Лян мырза, сиздечи? 저는 있어요. 이따가 저하고 같이 집에 가요. менде бар. Кийинчерээк мени менен чогуу үйгө барыңыз дейт. Диалогту да түшүнүп алдык. Эми сыларды карайбыз. Биринчиси бига ода, жамгыр жаап жатат. Нуни ода, кар жаап жатат. Парами пульда, шамал согуу. Кычида, жамгыр токтоп калышы. Бешинчиси 날씨가 좋다, аба ырайы жакшы. 날씨가 나쁘다, аба ырайы жаман. Малькта күн ачык. Хрида күн бүркө. Тадытада жылуу. Топта ысык. Шионхада салкын. Чупта суук. Бом жаз. Йорум жай. Каыл күз. Кёул кыш. Нальши аба ырайы, кежөл, мезгил. Ушун менен бүгүнкү грамматика аягына келип жетти достор. Кийинки видеодон көрүшкөнчө, анён кешипчө, камсамнida.